тилинен тапкан аткаминерлер. Журналисти келекелеген Туйгунбек Абдраимов отставкага айдалып, Чүй областына жаңы жетекчи болуп Алтынбек Намазалиев дайындалды. Ысыкөлдө талаптарга жооп бербеген 15 пансионат жабылды. Тиешелүү нормаларды сактабаган эс алуу жайларына 9 миллион сомго жакын айып салынды. Майып адамдар үчүн шарттар каралбаган коомдук транспорт үчүн Бишкек мэриясынын бир катар кызматкери жазаланды. 60 автобус мыйзам бузуу менен сатылып алынгандыгы белгилүү болду. Уламышка айланган студент. Араван районунун тургуну Мамат Муса Кулматов быйыл 82 жашында медициналык колледжди аяктап жатат. НТС каналынын эфирин жаңылыктар маалымат программасы улантат. Саламатсыздарбы? Студияда Айнура Кабатай кызы. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Россия президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөштү. Анын жүрүшүндө мамлекет башчылары Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларынын саммитине катышуу үчүн Кыргыз Республикасына Владимир Путиндин боло турган визити, ошондой эле эки жана көп тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин талкуулашты. Президент Сооронбай Жээнбеков тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбековду кабыл алып, анын жүрүшүндө мамлекеттер башчыларынын визиттерине жана ШКО саммитинин жыйынына даярдыктын жүрүшү тууралуу талкуу болду. Бул аптада Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин мамлекеттик визити менен келсе, Монголиянын президенти Халтмайгин Батулга менен Индиянын премьер-министри Нарендра Модинин расмий сапарлары бар. Ошондой эле министр Шанхай кызматташуу уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин Бишкектеги кезектеги жыйынына даярдыктын жүрүшү тууралуу маалымат берди. Мамлекет башчысы бардык аты аталган иш-чараларды жогорку уюштуруучулук деңгээлде өткөрүүнүн өзгөчө маанисин белгиледи. Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков даярдык иштери мурда белгиленген мөөнөттө жүргүзүп жаткандыгын айтты. Эртең Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катыша турган алгачкы коноктордун учагы Манас эл аралык аэропортуна келип конот. Аларды татыктуу деңгээлде тосуп алуу үчүн даярдыктар жыл жаңырганда эле башталган. Аэропорт кызматкерлери күн түн дебей күчөтүлгөн режимде иштеп жатышат. Саммит өтө турган 2 күн ичинде аба майданга алып барган жолдор маал-маалы менен жабылып турат. Андыктан убакытты кенен алып, басып өтө турган багытты алдын ала пландоо зарыл дейт тиешелүү кызматтар. Саммит алдындагы аэропорттогу акыркы даярдыкка Айбек Бийбосунов күбө болуп келди. Тарыхый окуянын алдындагы жымжырттык жана акыркы даярдыктар бир күндөн кийин Манас аэропортунда иш кызуу жүрүп, Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында келе турган адамдарды тосуп баштайт. Жалпы жонунан 11 өлкөнүн президенти жана 1000ден ашуун адам келери күтүлүүдө. Аба майданга биринчилерден болуп Монголиянын президентинин учагы конору күтүлүүдө. Ал эми ошол эле учурда менин артымда турган чоң экрандан эки өлкөнүн президентине жана эки элдин достугуна байланыштуу роликтер көрсөтүлүп турат. Манас эл аралык аэропорту ушул келе турган конокторду тосууга биз даярбыз. Азыр биз өзүңүздөр көрүп тургандай биз ушу аэробекет Манас 2 деп коебуз, ушул жерде турабыз. Манас 2де президенттик залды жана премьерсиз залдардын баарын ремонттоп, бир сыйра жаңылап, жаңы мебель коюп даярданып бүттүк. Жана ошондой эле биз ушул коноктор келе турган учактарды убагында тейлөө дагы керектүү техникалардын баарын даярдап, жаңылап бүттүк. Азыркы учурда Манас эл аралык аэропорту Шанхай кызматташтык уюмуна келе турган конокторду жана расмий өкүлдөрдү тосууга даярбыз. Ушул саммит өткөрүлө турган убакта биздин Манас аэропортундагы атайын авиациялык коопсуздук кызматы ички иштер министрлигинин атайын кызматтары менен жана башка органдар менен чогуу күнү түнү дебей, значит 24 саат чогуу иш-чаралар алып бармакчы. Бүт пландаштырылган иш-чаралардын баары аткарылды бүгүнкү күнгө Манас аэропорту коопсуздук жаңын камсыздоо боюнча толук даяр. Дээрлик мамлекет башчылардын бардыгы учактан түшөрү менен аларча мамлекеттик резиденциясына жөнөшөт. Бир гана Си Цзиньпин эмес. Анткени Кытай Республикасынын лидери бул ирет мамлекеттик иш сапары менен дагы келгендиктен ал расмий делегациялар залына өтүп, ага атайы даярдалган президенттик бөлмөгө өтөт. Ал жерден өзүнүн кесиптеши Сооронбай Жээнбеков менен чакан пикир алмашуу жана баарлашуу өткөргөндөн кийин гана Си Цзиньпин Кыргызстандагы иш сапарын улантат. Международный аэропорт Манас. Манас эл аралык аэропорту саммит болуп жаткан учурда күндөгүдөй эле штаттык режимде иштейт. Каттамдар кармалып же токтотулат деген сөздөр чындыкка жатпайт. Болгону ушул күндөрү аэропортко алып келген жолдордо ыңгайсыздыктар жаралышы толук мүмкүн.
Аэропорттон башталган жана негизги шаар ичиндеги жолдордо Шанхай кызматташтык уюмунун маанайын жараткан баннерлер илинген. Мындан тышкары жол чекелеринде жашылдандыруу жана көрктөндүрүү иштери дагы жүргүзүлгөн. Жолдор демекчи аларга чектөө киргизилип 13-14 июнь күндөрү маал менен жабылып турат. Мына ошондуктан абага көтөрүлүп, же болбосо Кыргызстанга учуп келе турган адамдардын кулагына күмүш сырга. Манас аэропортунун кызматкерлери бул жерге адаттагыдан бери дегенде 2 саат мурда эрте чыгыш керектигин эскертет. Антпесе сиз рейске кечигип же болбосо тосуп ала турган жакыныңызга ыңгайсыздык жаратышыңыз толук мүмкүн. Айбек Бийбосунов, Диас Сакимбаев, НТС. Саммиттин алкагында жолдогу тартип менен коомдук коопсуздукту 5000ден ашык милиция кызматкери камсыз кылат. Буга 250ден ашык автомототехника колдонулат. Ички иштер министрлиги эл аралык иш-чарага байланыштуу пайда болгон убактылуу ыңгайсыздыкты түшүнүү менен кабыл алып, тартипти сактоого чакырат. 11 мамлекеттин жетекчисинин башын бириктирген жыйынга карата милиция кызматкерлеринин даярдыгын Эрмек Аттокуров көрүп келди. Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине жана мамлекеттер башчыларынын визиттерине карата коомдук коопсуздукту жана тартипти 5000ден ашык милиция кызматкери камсыз кылат. Буга ички иштер министрлигине тиешеси бар бардык күч түзүмдүн жеке курамдары тартылган. Шумгар Атайын багыттагы полкунан баштап ИИМдин аскер бөлүгүнүн жоокерлери менен катар академиясынын курсанттарына чейин борбор калаанын көчөлөрүндө чыгарылат. Министрликтин белгилешинче, ар бир кызматкер жарандар менен баарлашууда сылык болуп, алардын арыздары менен кайрылууларына калыс мамиле кылып, аялдарга жана кары картаңдарга өзгөчө көңүл буруу зарылчылыгы тууралуу өздүк курам менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Ар бир башкармалыкта жана бөлүмдөрдө коомдук коопсуздук сактоо тартылган өздүк курамга жеринен саптык кароолор жана нускамалар өткөрүлдү. Күчөтүлгөн тартипке кызмат өткөрүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин буйругунун негизинде 2009 жылдын 10 июндан баштап 15 июнга чейин өздүк курам күчөтүлгөн тартипке кызмат өткөрдү. Жогорку даражадагы иш-чаралардын коноктору менен өкүлдөрүн тосуп алууда, коштоп жүрүүдө ыңгайлуу шарттарды түзүп, коопсуздукту камсыздоо максатында жолдор маал менен жабылып турат. Жолдогу кыймылды туура багыттап, тартипти камсыздоого 1000 чукул кызматкер иштеп, 250 авто-мото техника тартылат. Бул күндөрү ири жол кесилиштеги кыймыл жол чырак эмес, кызматкерлер тарабынан тескелгендиктен, ал учурда катталган тартип бузууларга айып салынбайт экен. Бишкек шаары менен, Бишкек шаарынын борбордук жолдору менен, Чүй областынын Бишкек аэропорт Манас жолдору убакыт менен жана делегациялар келген маалда убакыт менен ошо жолдордо кыймылга чектөө киргизилет. Ошондуктан бизден сиздерден кечирим сурап, ушу биздин Кыргызстаныбызга ушундай чоң мамлекеттик деңгээлде саммит өтүп атканына байланыштуу мен ойлойм биздин жарандар 11 өлкөнүн башчыларынын катышуусу күтүлүп жаткан саммиттен тышкары Монголия, Индия жана Кытай эли республикасынын мамлекет башчылары визит менен келишкендиктен алардын жүрүүсү өзгөчөлөнгөн кортеж менен коштолот. Буга атайын сатылып алынган унаалар менен катар Россия, Кытайдан келген техникалык колдоо катары алынган машиналар кызмат көрсөтөт. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттеринин жетекчилеринин башын бириктирген кезектеги саммиттин жүрүшүндө Манас аэропортунан Бишкек шаарына келген жолдун боюнда, Фучик көчөсүндө, Жибек жолу көчөсүндө, Чүй көчөсүндө жана ошондой эле Манас проспектиси менен Чыңгыз Айтматов проспектисинде жолдун боюнда унааларды токтотууга тыюу салынат. Эгерде мындай унаалар токтотулуп калтырылып кете турган болсо, мажбурлоо туруу менен айып аянтчасына алып кетет. Бул үчүн Бишкек шаарында 12 эвакуатор, ал эми Чүй областында 5 атайын унаа тартылган. Эрмек Аттокуров, Владимир Кулбалдиев, НТС. Казакстандын ички иштер министрлиги президенттик шайлоо учурунда болгон нааразычылык акцияларынан видео таратты. Тенгри Ньюстун билдирүүсүнө караганда, тартип сакчылары бул массалык митингдердин артында өлкөдө тыюу салынган Казакстандагы демократиялык шайлоо уюму жана качып жүргөн Мухтар Аблязов турат деп белгилешүүдө. Кечинде Казакстандын айрым шаарларында атайын операциялар жүрүп, кармоолор болгон. Буга митингге чыккандарда курал бар деген маалыматтар негиз болгон. 2 күн аралыгында жалпысынан 700 адам кармалып, анын 550-сү жазага тартылган. Эске салсак, өткөн жекшемби күнү Казакстанда президенттик шайлоо болуп өткөн. Анын жыйынтыгында утурумдук президент болуп турган Касым-Жомарт Токаев 70% добуш алган. Шайлоого жалпысынан 7 талапкер катышкан. Белгилей кетсек, Казакстан эгемендүүлүк алгандан тарта 5 жолу президенттик шайлоо өткөрүп, анын баарында тең Нурсултан Назарбаев жеңген.
Ошондой эле 2 жолку референдумда Назарбаевдин башкаруу мөөнөтү узарып, ыйгарым укуктары кеңейген. Иши менен эмес орой сөздөр үчүн атагы чыгып кызматынан кол жууган Туйгуналы Абдрайымовдун ордуна Чүй областынын жетекчиси болуп Алтынбек Намазалиев дайындалды. Ал буга чейин Аламүдүн районунун акими болуп иштеп келген. Ал эми Туйгуналы Абдрайымов жосунсуз жоругу менен өкмөткө көлөкө түшүрдү деген жүйө менен жумуштан алынгандыгы айтылууда. Абдрайымовдун окуясы эч кимди тоготпой өзүн баарынан жогору сезген аткаминерлерге сабак болушу керек дейт эксперттер. Ал арада мамлекеттик кызматкерлердин саясий маданияттуулугун жогорулатуу үчүн окутуу сунушталууда. Теманы Нурзада Сыдыкбекова улантат. Первый. Почему? Лицо. Причины. Ваше лицо мне не нравится. Да, и только из-за Очень этого? неприятное лицо ваше, да. Журналист кыздын суроосуна жооп берүүдөн качып, аны кемсинткени аз келгенсип шылдыңдап күлгөн Чүй областынын экс-губернатору Туйгуналы Абдрайымовду кечээ өкмөт башчысы кызматынан алды. Анын Орок айылындагы жоругуна нааразылар кийинки күнү иш бөлмөсүнө чейин барып, журналист кыздан кечирим сурашын талап кылышкан. Бирок Туйгуналы Абдрайымов алар менен жолугушууда кайра медиа өкүлдөрүнүн айрымдарына атырылып, столду бир чаап туруп кеткен. Буга жинденгендер интернет аркылуу анын кызматтан кетишин талап кылып, флешмоб уюштурушкан. 5 күндөн кийин гана премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Туйгуналы Абдрайымовду кетпейм дегенине карабай жумуштан бошотууга аргасыз болду. Отставкага кетиш үчүн бюросы үчүн отставкага кетпеймин. Мен дагы бир жолу айтайын, мен аны мазактаган жокмун, өңүң жакпайт дедим. Бул тартып астыр көргөзүштү. Өңүң жак, менин өңүм башка бирөөнө жакпайт. Өкмөттө айрым аткаминерлер жүрүм турумунун айына минтип жумуштан кол жууп жатса, кээ бири тескерисинче кызматынан көтөрүлгөн. Алсак жакында эле мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы болуп дайындалган Алмаз Мамбетов көпчүлүккө сөгүнчөөк жетекчи катары таанылган. 2 жыл мурда Балыкчы шаарынын мэри болуп турганда ага чейин иштеген кала жетекчиси Сатыбек Шамшудинов менен болгон телефондук сүйлөшүүсү интернетке жарыяланган. Анда Алмаз Мамбетов бир маселе боюнча Сатыбек Шамшудиновду оозго алгыс сөздөр менен сөгүп жатканын угууга болот. Ошондой адамдын мамлекеттик каттоо кызматына жетекчи болуп дайындалганы убагында депутаттарды таң калтырган. Мына ГРСтин жетекчиси отурат. Бул интернетке барга таанымал. Бирөөгө ден соолугуна зыян келтирем деп. Ушул ГРСтин башчысы жаш жигитти коюпсуңар. Балким жакшы жигит, бирок бардык интернет сообществодо жүрөт го, сөгүп бирөөгө зыян келтирем деген жигитти кантип коесуңар жетекчи кызматка? Ким койду аны? ГРС системада мыкты иштеген адистерден ба? Интернетте жүргөнү эркек киши жанагындай болуп тур, аны эми мындай болбойт го деп ойлойм. Айтып атканда да айттым, жанагындай немелерди, сөздөрдү азыраак колдон деп. Такыр колдонбосун. Айрыкча саясий кызматты ээлегендер эмоцияга алдырып, бирөөнүн намысына шек келтирген учурларды көп байкап жүрөбүз. Ошол эле жогорку кеңештин депутаттары бири-бирине тийишкенде же аткаминерлердин иши боюнча сын айтканда эң көп келесоо деген сөздү колдонушат экен. Могу жерге чогалтырып, көрүнгөндүн далдыраган келесоо, галдырбаш, көкмө сөздөрүн тыйыңыз. Берге келгендер келесоо болуп калат экен. Мындайда чемчикте чай айтсайбыз. Шабызган Рускелди мырза, мен убактым көбүн алып койдуңуз. Бул дары каражаттары жөнүндө мыйзам. Бул ал жактагы ара бакчаларды жүгүтүү боюнча аракеттерге тоскоолдук жаратпайт. Кайтадан күчөтөт. Силер ушундай келесоолук ишти кылып атасыңар, именно ошол маалда мен ошо машинада барып келдим. Эмне үчүн ошол жерде место ушу происшествода мен болбосом, силер мени чыгарасыңар. Мындан улам Кыргызстанда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин этикасы боюнча кодекс иштейби деген суроо жаралат. Мыйзам боюнча тартип бузгандарга жетекчилик тарабынан эскертүү, сөгүш же катуу сөгүш түрүндөгү жаза берилет. Бул айыл өкмөттүн катардагы кызматкеринен баштап министрдин орун басары, өкмөттүн, президенттин, жогорку кеңештин аппараттын бөлүм башчыларына гана тиешелүү экен. Ал эми аким, губернатор, министрлик орундар саясий кызмат болгондуктан аталган кодекс бул кызматтагыларга тиешеси жок дешет адистер. Тагыраак айтканда, саясий кызматты аркалагандардын жүрүм турумун тескеген мыйзам каралган эмес. Этика боюнча мен айткым келет, этика боюнча биз өтө кылдаттыкка болуш керекпиз. Чындыгында эл өкүлү болгондон кийин чындыгында өзүнө мындай эмоцияга берилбей, өзүнүн мындай сезимдерди мындай контролдуу болушу керек. Чындыгында мындай орой мамиле жасаганга биздин эч кандай укугубуз жок. Акыркы окуяларды эске алуу менен саясий кызматты ээлегендерди милдеттүү түрдө маданияттуулукка окутуу зарылчылыгы келип чыгууда. Анткени жаңы кызматка дайындалган жетекчилерге же саясий кызматкерлерге эч кандай квалификациялык талаптар коюлбайт. Бул багытта мыйзам кабыл алынмайынча аларда коомчулук алдында жоопкерчилик пайда болбойт деген пикирлер арбын. Президентке караштуу мамлекеттик башкаруу академиясынын жетекчилиги бул боюнча мамлекеттик кадр кызматына кайрылууга белсенип жатыптыр. Кана бир ушундай
мұқтаждық ақырғы учурда түшүп калды. Эми биз ушундай сунуш менен биз өз кадрлык службага биз киребиз. Кандай болот ал? Документтик түрдө же өзеки түрдө болобу? Биз кагаз түрүндө киребиз да. Ал ошо милдеттик түрдө баарын окутуу же жаңы бир кызматка кандай тартипте болот? Ал мисалы жаңы кызматка кирердин алдында болобу же азыр иштеп аткандардын баарын эле милдеттик түрдөбү же? Азыркы иштеп аткандардын баарына биз милдеттик түрдө биз окутабыз. Жанакы сиз айткандай бийик саясий кызматкерлер болсо, биз өзүнчө курсту даярдаш керек экенбиз. Биз муну өзүбүз сезип калдык. Саясий кызматкерлер мамлекеттик башкаруу академиясына барып, этика боюнча сабакка милдеттик түрдө катышууга макул болобу белгисиз. Бирок мамлекеттик кадр кызматы бул сунушту колдоого алып, демилге ишке кирсе, анда анын механизми да иштелип чыгышы шарт. Эгерде саясий кызматтагылар маданияттуулук боюнча окуудан баш тартса, чара көрүлүшү керек. Нурзада Сыдыкбекова, Эрлан Кемилбеков, НТС. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн шарттары каралбаган автобустарды сатып алган Бишкек мэриясынын бир катар кызматкерлери жазага тартылды. Бул тууралуу Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев билдирди. Эл өкүлү башкы прокуратурага кайрылып, мындайга жол берген Борбор каланын бийлигине карата баа берүү өтүнүчүн келтирген. Текшерүүнүн алкагында жакында эле каттамга чыккан 60 автобус мыйзам бузуу менен сатылып алынгандыгы белгилүү болду. Бишкек шаардык мэриясы жаңы автобустарды сатып алууда эмне үчүн майып адамдардын абалды эске алган эмес? Кененирээк Рахат Жаныбекованын материалында. А как вот людям с инвалидностью на коляске сюда заезжать? Он сказал, вот не знаю, я тоже не знаю. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 34 жаштагы Оскар Райс мындай чектөөлөргө күн сайын кабылат. Бир жерден экинчи жерге жетүүдө автобустарга майып арабасы менен түшө албай бир топ кыйынчылыктарды тартат экен. Себеби коомдук транспорттардын көпчүлүгүндө майыптар үчүн пандустар каралган эмес. 60 автобусов, которые... Бизге коомдук транспорттар таптакыр ыңгайсыз, анткени шарттар каралган эмес. Ал тургай кээ бир автобустар бизде албай да жүрүп кетет. Такси менен жүрүүгө туура келет. Жаңы келген автобустар жөнүндө айтпай эле коеюн. Аябай эле бийик экенин айтып мэрияга кайрылдым. Алар мүмкүнчүлүгү чектелгендерге шарттар кийинки автобустарды сатып алууда сөзсүз караларын айтып кат менен жооп берди. Ушундай кантип болсун? Ага чейин ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендер эмне кылышсын? Ар бири $72.000 алынган жаңы автобустарда мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн шарттар такыр эле каралган эмес. Мындагы чыга турган тепкичтердин бардыгы бийик. Ошондой эле бул жерге дагы пенсия жашындагылар да чыгууда бир топ кыйынчылыктар тартышат. Майыптар үчүн ыңгайлаштырылбаган коомдук транспорттарга түшүү үчүн ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендерге эң аз эле дегенде 2 адамдын жардамы керек. Негизинен эле айдоочу түшүп майып адамга көмөк көрсөтүшү зарыл. Бирок коомдук транспорттардын бардык эле айдоочулары көмөктөшө бербесин өз көзүбүз менен күбө болдук. Мисалы, бүгүн жүргүнчүсүнө жардам берген бир гана шофёрдү көрө алдык. Давайте попробуем. Ал арада ыңгайсыз коомдук транспорттар көйгөйү Жогорку кеңешке чейин жетти. Жаңы автобустар ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендерге ыңгайсыз экенин айткан Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев башкы прокуратурага кайрылган. Анын жыйынтыгы менен Бишкек шаардык мэриясынын тиешелүү кызматкерлери тартиптик жазага тартылганы белгилүү болду. Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндөгү мыйзам талаптарын эске албай, газ менен жүрүүчү 60 автобус сатып алынган факты боюнча менин кайрылуумду башкы прокуратура карап чыгыптыр. Автобустарды сатып алууда Бишкек жүргүнчүлөрдү ташуу автотранспорт муниципалдык ишканасынын кызматкерлери жана сынактык комиссия тарабынан өлкө мыйзамдарынын бузулуусуна жол берилген. Заедьте, да, аккуратно. Только не уроните меня. Не уроните. Мягкая посадка. Спасибо большое. Спасибо. Всем спасибо. Спасибо. До свидания. Белгилей кетсек, Бириккен Улуттар уюмунун ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды колдоого алуу боюнча эл аралык конвенцияны парламент кечээ жакында эле ратификациядан өткөргөн. Ага ылайык коомдук транспорттардын кире бериши жана аялдамалар төмөн болушу керек. Бишкек жүргүнчүлөрдү ташуучу автотранспорт муниципалдык ишканасынын жетекчисинин айтымында болсо, коомдук транспорттар жаңы конуштарга катталгандыктан атайын түбү бийик автобустар сатылып алынган. Пандусу бар автобустар биз алган автобустарга караганда bir $15-20 миң кымбатыраак экен. Анан ошо биз ойлодук, биринчи партияны биз ошондой алайлы. Анткени бизде көп жолдорубуз, көп ошол жаңы коншулар. Бүгүнкү күндө ошол пандус менен автобустарды
айдаганга даяр эмес. Анткени көп урууп атат. Мен ойлойм, бул чоң деле мындай катачылык эмес. Биздин деле Бишкек жалаң эле ошо ден соолугу чектелүүдөн инвалидтердин шаары эмес. Биз башка деле элдердин баарын ойлошубуз керек. Ошол жыл массивтерде жашап аткан элдерди ойлошубуз керек. Мэрия кызматкерлеринин айтымында ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга ылайыкташкан автобустар быйыл сатылып алынат экен. Бирок качан жана канча санда экени азырынча так белгилүү эмес. Эскерте кетсек, учурда майып адамдар үчүн шарттар бир нече троллейбуста гана бар. Рахат Жаныбекова, Нурбек Капаров, НТС. Ысык-Көл областында талаптарга жооп бербеген 15 пансионат жабылды. Экологиялык, техникалык жана өрт коопсуздуктарын сактабаган эс алуу жайларына 9 миллион сомго жакын айып салынган. Саркынды сууну сактоочу жайлары жок жана өрт коопсуздугуна жооп бербеген пансионаттар катуу көзөмөлгө алынууда. Былтыр туристтик сезон маалында 7 өрт катталып, кырсыктан бир адам көз жумган. Быйылкы жайкы эс алуу мезгилинде пансионаттар туристтерди кабыл алууга толук кандуу даярбы? Бул суроого жоопту Мээрим Мамбетова жеринен издеди. Ысык-Көл областындагы жеке пансионаттардын биринде өрт чыгып, бир эс алуучу түтүнгө ооланып, эс учун жоготкон. Ага биринчи медициналык жардам көрсөтүлүп, ооруканага жеткирилди. Өрт өчүрүүчүлөр 10 мүнөткө жетпеген убакытта кырсык болгон жерге келип калышты. Бул окуя ойдон чыгарылган. Көл жээгиндеги эс алуу жайларындагы өрт коопсуздугун текшерүү үчүн машыгуулар уюштурулду. Мындай эксперимент үчүн бул пансионат бекеринен тандалып алынган эмес. Ысык-Көл областынын Чоктал айылындагы жеке пансионаттардын биринде былтыр дагы тилсиз жок атталган экен. Анда өрттүн келип чыгышынын себеби электр жабдыктарынын туура эмес колдонушунда болгон. Негизи былтыр туристтик сезондо 7 тилсиз жок атталып, тилекке каршы анда бир адам каза болгон. Бүгүнкү күндө Ысык-Көл областында расмий түрдө 200гө жакын пансионат бар. Анын ичинен 15ге жакыны экологиялык жана техникалык коопсуздуктарга жооп бербегендиктен жабылган. Мындай эс алуу жайларына айып салынып, мүчүлүштүктөрдү жоюуга 15 июнга чейин убакыт берилген экен. Экологиялык жана техникалык коопсуздуктарды сактабаган пансионаттар былтыр 9 миллион сомго жакын айып төлөшкөн. Буга кошумча жаратылышка зыян келтирген эс алуу жайлары 10 миллион сомго жакын каражат төлөөгө милдеттендирилген. Анан 2016 баштап 2017-18 жылдары 14 пансионат ошо экологиялык техникалык коопсуздуктарга жооп бербегендик себептен биз жапканбыз. Ошо былтыр болсо 4 пансионат биз берген тапшырмаларды көрсөтмөлөрүбүздүн баарын аткарып 4 пансионат ачылган. Ошол өзүңөргө белгилүү болгондой эле биздики болсо азыр элдин пансионаттын жетекчилери, пансионаттын ээлери баары тең уже экологиялык шарттарды түзгөнгө баары тең уже кошумчалап бизге жардам берип атышат, өзүлөрү дагы аракет кылып атышат. Мамтек инспекциянын адистери билдиришкендей, азыр Ысык-Көл областындагы пансионаттардын 70%дан ашууну гана эс алуучулардын коопсуздугун толугу менен камсыздай алат. Туристтик сезондун алдында адистер техникалык жана өрт коопсуздугунан тышкары көлдүн суусун курамындагы текшеришти. Негизи диапазон ушул негизи көлдүк постоянно 8-7-8 пределде болот, андан ашпайт. Бул нормальный. Эгер андан ылдый, мисалы алтыдан ылдый болсо, бул кислотный болот эсептелинет да. А эгер 8ден өйдө уже 9-10 болсо уже бул щелочный деген. Ошондой эле пансионаттардын аймагында орнотулган аттракциондордун коопсуздугун сакталышы дагы башка орунда. Бирок аларды текшерүү үчүн Ысык-Көл областы боюнча атайын адис жок болгондуктан кырсыктар катталууда. 2 күн мурда 9 июнда балыкчы шаарында батут оодарылып кетип, 4 бала жабыркаган. 3 жаштагы кыздын абалы оор болгондуктан реанимацияга жаткырылган. Батут катуу шамалдан оодарылып кеткен. Адистин жетишпегендигине байланыштуу биз мындай көзөмөл документациясын качан жасалды, качан освидетельствование өттү деп ошол. Анткени аларга жасагандан кийин паспорт берилет да. Морекер жасалып өттү. Кийинки испытаниясы качан болуш керек. Ошол убакка чейин ошол ремонт жүргөн иштерин жайкы сезонго даярдыгын карайбыз да. Көл жээгинде эс алып жүргөндөрдүн да коопсуздугу маанилүү. Айрым учурларда туристтер спирт ичимдиктерин ичип сууга чөп кеткен учурлар катталат. Буга кошумча кээ бир суучулдардын тажрыйбасы аз болгондуктан адам өмүрүн сактап калуу мүмкүн болбой калат экен. Мындан улам Чолпон Ата шаарында суучулдарды даярдай турган адистештирилген борбор ачылган.
салынган. Окуу борбору жыл сайын 50-ге жакын куткаруучуну даярдайт. Если это маленький ребенок, то мы делаем пальчиками, 4 пальчиками. Если это маленький ребенок, мы начнем давить полной силой, то мы можем переломать грудную клетку. Поэтому делаем только пальчиками. 10 күндүк окуудан кийин куткаруучулар суу үстүндө 100 метр аралыкты 5 мүнөттүн ичинде, ошондой эле 4 метр тереңдикте сүзө алышы керек. Бул нормаларды аткара албагандар кайрадан окуудан өтүшөт. 18 жаштагы Данияр Эсенгулов куткаруучу болом деп көптөн бери кыялданып келген. Ал сынактан ийгиликтүү өтүп, суучу деген даражаны алган. Окууларды ушу Чолпонта шаарынан атайын суу аталаздан даярдоочу окутуучу жер бар. Ошактан спасатель куткаруучуларды канча окууну бардык эрежелерин ошактан үйрөтөт. Коопсуздук эрежелерин сактабаган ошолордун жанын өмүрүн сактап калууга да аракет кылабыз. Былтыркы туристтик сезондо 28 адам көлгө чөп кеткен. Быйылкы сезон баштала элек болсо дагы 2 адам каза болду. Негизи коопсуздук чаралары боюнча ар бир пансионатта кеминде 2ден куткаруучу болууга шарт. Куткаруучулар физикалык жактан гана эмес, психологиялык жактан дагы адамдын өмүрүн сактап калууга даяр болушу керек. Анткени тереңдикке киргенден кийин айрым куткаруучулар өзүн жоготуп жиберишип, чөгүп жаткан гана адамдын эмес, өзүнүн дагы өмүрүн тобокелдикке салып койгон учурлар көп катталган. Негизинен саркынды сууну сактоочу жайлары жок жана өрт коопсуздугуна жооп бербеген пансионаттар катуу көзөмөлдө. Мамтехинспекциянын адистери мындай текшерүүлөрдү 19-июнга чейин улантышат. Эскерте кетсек, 2012-жылдан бери бардык текшерүүчү органдар көл жээгиндеги эс алуу жайларын жылына 1 жолу текшерүүгө укуктуу. Буга чейин текшерүү иштери жылына 3 жолу уюштурулуп келген. Мамтехинспекциянын адистеринин айтымында текшерүүлөрдү кыскартуу менен айрым кырсыктарды алдын алууга мүмкүн болбой жатат. Мерим Мамбетова, Аскат Ибраимов, НТС, Ысык-Көл областы. Билим алуу ийне менен кудук казгандай. Ош областынын Араван районунун тургуну Мамат Муса Кулматов быйыл 82 жашында медициналык колледжди аяктап жатат. Учурда мамлекеттик сынактарга катуу даярданып жаткан маалым. Диплом колго тийгенден кийин өз кесиби менен иштесем деген үмүтү бар. Аксакал бүтүрүүчү буга чейин 3 кесипте билим алыптыр. Бирок медицина кызматкери болом деген тилегин эч качан унуткан эмес. Тайпалаштары арасында студент легенда деп аталып калган карыя менен Гүлжан Алтмышбаева жолугушуп келди. Уламышка айланган студент 82 жаштагы Мамат Муса Кулматовду чогуу окуган тайпалаштары дал ушундай атап алышкан. Мамат Муса карыя бир топ куракка барып калганына карабастан, учурда мамлекеттик экзамендерге катуу даярданып тапшырып жаткан кези. Ал колледжинин 3 жылдык фармакология факультетин аяктап жатат. Диплом колго тийсе 4-чү кесипке ээ болот экен. Буга чейин Ош мамлекеттик университетинин химия биология факультетинде окуп, андан соң Токмоктогу авиациялык орто окуу жайын, андан кийин агроном кесиптигинде да окуп билим алган. Учурда билим алып жаткан колледжди жалаң жакшы деген баалар менен аяктап жатыптыр. Эч качан кечикпейт. Ошол 4 бар болобу, 4 бар, 5 бар болобу, 5 бар. Баарында отурат. 4 сааттар бар, практикалуу өтөт. Ошол сабактарда дагы ошол жашын өтүп калганына карабастан акырына чейин окуп, акырына чейин жазып, конспекттерин колу менен жазып, почеркиде жакшынакай мындай билинип окула турган, тимили тизип жазат. Анан айттык, сиз ошо сизге оор келбейт деген суроо бергенде, жок, мага оор келбейт. Ушу жанымда жүргөн ошо өзүнүн неберелер, чеберлери менен тең ошолор наоборот мага жакшы болот, мага жагат деди. Мамат Муса Кулматовдун тайпалаштары аксакал студенттин неберелери менен тең куракта. Бирок жашы бир кыйлага чыгып калса да дене тарбия, аскердик даярдык сымал сабактарда жаштар менен тең тайлаша жүгүрүп машыгат экен. Бул агай Октябрь деген немебиз бар, жергебиз Араванда. Ошол жерге пешком жол барып жол келет. Ол бийикракта жайлашкан, тоолуу зонада. Кайра энергичный адам. Физкультурада турниктарды ойноп бизге өзү кайра неме кылып берет да. Прям неме эмес, биздей аракет кылып, бизден ашышка аракет кылат кайра, чарчабайт эч качан. Мамат Муса карыя буга чейин химия биология факультетинде окугандыктан бир топ чөптөрдүн дарылык касиеттери тууралуу жакшы билет экен. Мындан улам айылындагылары аны табып ата деп атап коюшкан. Дары чөптөр менен көп айылдаштарын дарылап, ар түрдүү оору сыркоодон айыктырганын айтат. Биринчиден мен окуганда алар эми картайганыңызда эмне кереги бар? Окуп эле койбойсузбу? Көп адамдар ушундай жатат да, кандай сизге эмне кереги бар деп.
Мен айттым, жоқ, бұл керек емес. Әрбір бір адамды мен сақтап қалыш, бұл адамға үйек мілдет балдарды түсіндірдім. Оның аялында да түсіне қапы болды. Конечно, қартайғанда не оласы кейін оқытты. Мен бірақ ошол жашаймын, постоянно көп оқуда, курстарда постоянно қатысып оқимын. Мамат Муса Кулматовдун атасы улуу атамекендик согушка кеткен бойдон кайткан эмес. Ал эми апасы ал 12 жашка чыкканда оорудан көз жумган. Ошол күндөн тарта дарыгер болууну эңсеп жүргөнмүн дейт ал. Кандай келдиңизби? Мамат Муса Кулматовдун 5 баласы, 20 небереси, 1 чөбөрөсү бар. Сабактан келип үйүндө да багбанчылык кылып, баг өстүрүп, бардык тиричилигине өзү баш көз экен. Эми 80 жашта студент болуп окуган ар кимдин колунан келе бербейт го. Билими жакшы, эске тутуусу жакшы. Ошо мектепти бүткөнүнө 60 жыл болгону, бирок бар жок эсинде да. Биз туура эле кабыл алып, жакшы эле туура эле эме кылып сүйүнүп карадык. Үйдө кандай? Үйдө жакшы, эмгекчил, энергичный, анча-мынча жаштар кылган ишти жөн эле кылат да, күчтүү, жакшы, тынбайт. Багбанчылык кылат, огород карайт. Мамат Муса карыя учурда диплом алууну чыдамсыздык менен күтүп жатканын айтат. Колго тиер менен өзү окуган окуу жайда жаштарга билим берсем деген тилеги бар экен. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токпусунов, НТС Ош. Бүгін Абдылас Малдыбаев атындағы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында Кытай Эл Республикасынын Борбордук опера театрынын артисттеринин аткаруусунда Манас операсы коюлду. Кече кечинде аталган театрдын 200дөн ашуун адамдан турган чыгармачыл тобу Кыргызстанга учуп келди. Алар 11-12 июнь күндөрү кыргызстандык көрүүчүлөргө өз өнөрлөрүн тартуулашат. Манас операсы Кытайда 2015-жылдан бери коюлуп келет. Алгач филология илимдеринин доктору, профессор кытайлык кыргыз Адыл Жуматур Манасчы Жусуп Мамайдын вариантын кытай тилине которгон. Анын негизинде режиссер Ван Сяолин сценарийин жазган. Операны сахналаштырууга 2 жыл даярдык көрүлгөн. Чыгармачыл топ Манас эпосун жакындан таанып билүүгө этникалык кыргыздар жашаган Кызыл Суу Кыргыз автономдук областына 3 жолу барышкан. Ал жактан алар Манас эпосу тууралуу кенен маалыматтарды ала алышкан. Буга чейин Манас операсы Кытайда 9 жолу коюлган. Опера Манас жана Семетей бөлүмдөрүнөн туруп, анда негизинен Манас баатырдын улуу жеңиштери баяндалат. Былтыр президент Сооронбай Жээнбековдун Кытайга расмий сапарынын алкагында дагы Манас операсы көрсөтүлгөн. Анда мамлекет башчысы чыгармачыл топко ыраазычылыгын билдирип, аларды Кыргызстанга чакырган болчу. Кыргызстанга келип Манастын ролун ойнолуп жатканыма ушунчалык кубанып да толкунданып да турам. Себеби Манастын образын жаратуу жана анын Кыргызстандын сахнасында көрсөтүү бул абдан чоң жоопкерчилик деп ойлойм. Жана да мен аткарган ролум көрүүчүлөрдүн кубулдарына толот деп үмүттөнүп турам. Албетте ар бир ролду жаратууда ар кандай кыйынчылыктарга туш болосуң. Анын сыңарындай эле Манастын образы да өтө татаал. Мен мыкты роль жаратуу үчүн Кыргызстандын тарыхын, Манас эпосун бир нече ирет окуп чыктым. Бул баатырдын кандай адам болгонун өз алдынча изилдеп чыгууга туура келди. Манастын жеринде болуу мен үчүн чоң сыймык. Мына ушундай маалымат менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар.